Эки каттайм бу? 8 жаштагы Али Рустамов ушул жылдын май айында алгач стоматит болуп, эшикке көп чыкпай, балдарга аралашпай калган. Кооптонгон ата-энеси уулун ооруканага алып барганда, дарыгерлер уулунун диагнозун апластикалык анемия дешкен. Дарыгерлер мында операция чет жакта жасаларын, анын баасы 7 миллион сом болоорун айтышкан. Мындай сумма жок болгондуктан Алинин ата-энеси кайрымдуу калкыбыздан жардам сурайт. Биздин 3 балабыз бар. Бул экинчи балабыз. Биринчи балабыз 9 жашта, бул балабыз 8 жашта, андан кийинки 1,5 жашта кызым бар. Бул оору боюнча айта кетсем, бул оорудан мурун бул балам жакшынакай эле төрөлгөн, жакшынакай эле чоңойгон, ушуга чейин бир дагы жолу больницага түшүп, мындай ийне алып, операция болгон эмес бул балам. Негизи эле мен балдарымды больницага жаткан эмеспиз. Мен толук кандуу эле төрөлүп, жакшынакай эле чоңоюшуп, жакшынакай эле жүрүшкөн. Анан бул балам ушул жылдын май айында стоматит болуп калды да. Бул апрелдин орто ченинде бул өтө тентек да, бул аябай тентек. Бир нерсени өжөр, оюна келгенди кой бербейт, мындай бир нерселерге активдүү катышат. Бул мектепте Бишкек шаарындагы номер 5 мектепте окуйт, 2Ж классында. Анан бул негедир ушу апрелдин аяктарында мындай токтолуп калды да, үйдөн көп чыкпай, көп ойнобой. Анан мен ойлодум, бул токтолуп атабы депчи. Андан кийин эле оозул болду. Башкача айтканда стоматит болду да. Анан мен стрептоцит берип, кадимкидей эле үй шартында эле дарылап аттым. Амоксициллин бердим. Ушундай үйдөгү дарылар менен дарылап жаттык. Анан ошондо деле мунун оозул болгону токтогон жок. Анан шай кетип, көп ойнобой эшикке чыкпай калды. Анан бир күнү эшиктен ойноп жүрүп, колуна тикенек киргизип алганбы, ушундай бир эме болгон экен. Тикенек кириптир, минтип карасак жок да. Анан бирок бассам тикенектин эмеси билинбейт. Анан бирок ырбай берди да анысы. Анан ырбай бергеннен мен Бишкек шаарындагы номер 3 ооруканага алып келдим. Алып келсем, ошол жердегилер бизди кайсы унутуп атам, бир отделениясына жөнөттү. Ушул жерге барсаңар, ошо жарат таңуу деген жагына барсаңар, колуңарды таңып берет деди. Анан барсак эле, биз ал жерде эчтекесине тийген жокпуз. Болгон эле минтип кандары токтобой эле минтип эле айыкпай койду. Анан алар алып кирип кетишти дагы, силер муну эмнеге чукуп салдыңар деп, биз эч кандай тийгизген жок да балам. Муну эмне чукуп салдыңар деп эме кылып коюшту. Өздөрү кайчы менен тегеретесин кесип, таңып, мага антибиотик жазып берип коюшту. Аны алып бардым, үйгө бардым. Ошол күндөн 2 күн өтпөй эле балам уже мен антибиотикти берип баштадым. Анан антибиотиктен мен жумушта болчумун, мен өзүм мектепте иштейм. Жумушта болчумун, сиңдим чалды. Анан мен ала алган жокмун, жыйналышта болчумун. Анан чыгып эле чалсам, Али туалеттен чыгып келип эле кулап калды деди. Анан мен ошол жерден сразу эле такси чакырып келдим. Келсем балам шайы жок, бирок сүйлөп жатат. Анан апа мен шайым кетип атат дейт. Мен ачка болгонго деп ойлодум. Анан көчөккө мен берген дарыны ичтиңби десем, иче албай койдум, ошону ичсең кусуп салдым деди. Анан ошентсек эле, анан бул мынчалык алсырабайт эле деп, анан биз жаныбыздагы Аманел деген частный клиникага алып барып, УЗИге тарттырдык. УЗИге тарттырсак, силер срочно больницага алып барышыңар керек экен, 300 больницага же болбосо 3 больницага алып баргыла деди. Анан 3 биз жолдо катар жолдошумдун классташына чалып отурдук, 3 больницада иштейт.
Анан мен чуйскиге дагы бир тааныш эжеге чалып отурдум. Ошо биз деле билген жокпуз да кандай нерсе болуп атканынчы. Ошондуктан биз тааныш аркылуу чалып жүрүп отурдук. Анан жолдошума айттым, азыр кимиси макул болсо биз ошол жака алып баралы дедик. Аңгыча чолпон зоонукту алып калды дагы, алып келгиле деди. Анан биз 3-чү больницага алып бардык. Алып барганда кирип эле сразу анализ алды. Анализ алып, гемоглобин түшүп кетиптир деди. Гемоглобин 45-ке түшүп кетиптир. Сразу силер эмеге барышыңар керек деди. Жалга. Мен силерди бүт баарын ош жерден чуркашып, бүт баарын көзүн текшеришти, баарын текшерип бизди жалга скорыйга салып беришти. Ошол жерден скорый менен биз жалга келсек, жалдан биз силерди онкологияга жөнөтөлү дешти. Ошо биз приемныйга киргенде силерди онкологияга алып барыш керек деди. Биз онкологияга барсак, аяктан да өздөрүнчө чалышты, биз онкологиядан алар кабыл албай бизди кайра жөнөтүштү. Биз ошентип скорый помощь менен ичинде жүрүп отурдук. Анан бер жака алып келдик, кайра жалга алып киргенде эле анан сразу эле реанимацияга алып кирип кетишти баламды. Мындай оорунун бар экенин билчү эмесмин. Уулум алгач жаагынан гематома болуп, андан кийин грипп болуп ооруп, кулагынан кан чыгып, экинчи ирет операцияны башынан өткөрдү дегенине буларга токтолду. Гематологияга жаттык. Эртеси эле гематологияга которуп беришти. Анан ошондон 2 күн өткөндөн кийин мындан костюмуз анализ алышат экен. Ошентип анализ алышты, аны гистологияга тапшырып, ошондон балама 22 майда бизге апластическая анемия деп диагноз коюп беришти. Ошондон биз июндун 1-ине чейин дарыландык. Ошондо биринчи выпискаларына бизге сухой химиотерапия жазды. Ал таблетка түрүндө болот. Эртең менен 100 миллиграмм, кечкисин 100. Ошондо 200-тү ичебиз. Ал чоң таблетка болот. Ошону менен циклоспорин деген. Ошону ичип аттык. Андан кийин аны ичкиле деди дагы, анан ошо выпискабызга жазган пересадка костюмоз деди. Ошондо биринчи көп кан куюла электе сразу пересадка костюмоз. Бизде андай каражат жок болчу. Анан биз ошентип улам тиши гана айт, оозу гана айт, кайра эле бир 10 күн үйдө болобуз. Кайра тиши, тили канас эле келип калабыз больницагачы. Анан ошо менен биз больницага 6 жолу поступление болдук. Бул жолку жаткандагыбыз 7-чи поступлениябыз да. Ошол учурда могу акыркы жатканыбызда кандайдыр бир жаагынан бес чочуп, ошол бесинен улам бижерин гематома болуп калыптыр. Ошону булар скрывать этпесек болбойт деп врачтар муну наркоз менен операция кылып ал жагын ачышты. Анан ал 1,5 ай дегенде азыр деле толук айыга элек, карттанып баратат, бирок Кудайга шүгүр айыгып баратат. Ошондо айтышты врачтар, булар апластическая анемия, мындай нерсени кансырап калат деп биринчи жолу кылышкан экен биздечи. Апластикалык анемияда кансырап калып көтөрө албайт экен да. Анткени мында деген тромбоцит, лейкоцит бүт баары низкий да. Ошондон улам көтөрө албайт дешти. Андан өтпөй эле бул ушул эле жатканыбызда кайра грипп болуп ооруду. Анан грипптен осложнение дешип, осложнение берип, могу кулактары эметип, 2 кулагы тең шишип, биринчи берки кулагынан, оң кулагынан кан чыкты. Кан чыгып, анан антибиотиктерди жазды, антибиотик капельницаларды кылдык. Ошондо болбогондуктан биз компьютердик томографияга түшүрдүк. Ошондо түшүргөндө кандайдыр бир муну операция кылбасак болбойт экен дешти. Анан кулагда операция болду. Ошонун 17 ноябрында болду. Биз ошол учурда бул апластиктер бул операцияны көтөрө албайт. Аябай күчтүү наркоз берилди.
көтөрө албайт дешти, бизди даяр болгула деди. Кудайга шүгүр, балам бул операцияны дагы өтүп кетти да. Анан ошо азыр жакшы, күнүгө перевязка кылышат. Тромбоцит түшүп кетсе, тромбоцит куябыз, плазма куябыз. Бир айдын ичинде 2 кан куябыз, 2 жолу. Ушундай донордун эмеси каны менен жашайт. Анан биз ошондо операцияга баламдын каны 2 положительный, ошондо табылбай баратканда биз элге кайрылдык, ар кандай сайттарга жаздык, бизге кан керек деп. Ошондо ушундай жакшы адамдар бар экен, бизге кан берип, ошондо тромбоцит жасатып куйтуруп аттык. Ошо операцияга тромбоцитин көтөрүп, канды куюп, анан операцияга алып киришти. Жакшы чыкты дешти врачтар. Чынында жакшы чыкты. Мындай апластиктер мындай операцияны көтөрө албайт дешти эле башында. Ошондон бери ушул гематология бөлүмүндө жатабыз, дарыланып. Ошо бул октябрда биринчиси болсо, бир айдан бир аз өткөндө эле экинчиси болуп атат да, бул кулагынанчы. Ошо көбүнөгө мүнөзү өзгөрөт, бул башкача өжөр эле, айтканын угат эле биз. Муну биз мындай кандай ачык эле сүйлөшүп тарбияланган бала да, мындай үтүп деген бала эмес да. Мындай эле сүйлөшүп отурган, азыр аябай мүнөзү да өзгөрдү, эч кимди укпайт, оюн бербейт. Врачтар, медсестралар ою менен болуп, канагай жериңе саялы деп ушундай кароо менен күн өтүп атат да. Эч кимди укпай кетип атат. Азыр аппетити жок болуп турат. Аппетити улам кечкисин эле жатарда бирдеке жейт, анан мындай кыймылы. Бакуш балам өзү айткандай, мен жалдырап жатып калсам дейт, өзүм таштап коем деп атат да, бул ачык айтып атат да. Мен ушу сүйлөөгү мындай бизге ответти берип турганы менен өзүн кармап атат, ушу күрөшүп атат да, аябайчы. Мен жалдырап жатып калсам, ар кимиси сүйрөп, анан мынтип, анан ушинтип калбаймынбы депчи. Ошон үчүн аябай да сүйлөк бул. Сүйлөгөн үчүн эле да. Биз деген онлайн түрүндө МСейдин, Турциянын МСей хоспиталына биз баламдын эмесин жөнөткөнбүз. Документтерин, диагнозун жөнөткөнбүз. Анан бизге алар, биз онлайн түрүндө дагы сүйлөшкөнбүз. Ошол учурда балаңа только пересадка костюмоз 85% эме беребиз деди. Мындай кепилдик беребиз деди да. Анан ал эми химиотерапия менен 35% кепилдик беребиз деди. Анан ал Турцияда операциясы $90,000 талап кылат экен. Башкача айтканда биздин сумма менен 7 миллиондон ашык. Анан биз ошо бизде андай каражат жок болгондуктан мен өзүм видео кылып, Фейсбуктарга, Инстаграмдарга таратып жардам сурап кайрылган элем да, шот ачыпчы. Анан кайрымдуу кыргыз элдерден мындай жакшы адамдар бар экен, бүт баарын жардам берип, өзүнүн окуган мектебинен ушундай кол сунушуп, менин коллективимен, туугандарыбыздан баары эле кол сунуп, ошентип жардам берип, ушундай аз да болсо жардам берип, ушинтип көмөк көрсөтүп атышат. Ошондо да ошол чоң сумманы чогултуш кыйын экен да. Мен мындай ооруну да билген эмесмин да, мындай кан оорусунда ушундай оору бар экенинчи. Мен буга чейин ушундай кан оорусун укканда мен балким ошо кезде эле эмнеге мынчип шалдырып атат деп балким канын текшертип коймокмун. Мен буттарында сыптар чыгат деп айтышты, анан мен ошо баламдын бутундагы сыпын деле байкабаптырмын. Больницага келип эртеси көрдүңбү, могу буттарында чыгып калыптыр деп ошондо көрсөтүштү да. А мен үйдөн аны да байкаган эмесмин. Ал тромбоцит түшкөндө баланын денеси көк ала боло берет да. Көк алалар пайда болот, майда кызыл точкалар чыгып баштайт да, сыптар. Анан мен анысын да байкаган эмесмин. Бирок мен бул оору бул негизи сейрек кездешкен оорулар экен да. Азыр Кыргызстанда аз эле санда балдар ооруушат экен бул оору менен.
каражат топтолуп эртерээк кылса жакшы экен да. Көп кан куюла элегинде. 20дан ашык кан куюла элегинде эң жакшы эффект берет деп атышат да. Биздики азыр 20га жете элекпи, ушундай. Бир аз 20га жетейин деп калды. 20 жолу кан куюлбаш керек экен да. Ошондо эффект жакшы берет экен. Бирок мындай чет жактан угуп атабыз, ушинтип жашагандар, пересадка болгондор бар экен. Жашагандар бар экен. Урматтуу көрүүчүлөр, алиге төмөндөгү номерлер аркылуу жардам берсеңиздер болот.